как раз ногти я могу. Не жалко. Ішіндерде жүрек болуш керек. Я не говорю. Открой. Вот это придержите, да. Все пальцы. Подождите, вот. Эй, подожди, Аделина. Курт жүрөт го Аделина. Урматтуу туугандар, сиздерге өтө бир чукул кайрылуу жасаган турамын. Өтө бир Кыргызстанда актуалдуу тема бул. Бул бардык кыргызстандыктар үчүн бир керек нерсе туугандар. Ошол себептен мени кунт коюп угуп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эл журт барыңыздар, өзүңүздөр билгендей эле мына интернет тармагына кече күнү видео жарыяланды. Умар Даданов мына KFC'ге барып текшерүү жүргүзгөндө алар текшерттирбей дагы койду. Мындайча айтканда өздөрүнүн правасын ал жерде биринчиге коюп туруп алды да. Негизи мен дагы бир нерсеге ынандым ошол жерде. Бир гана ушул мыйзам чоң мындай акчалуу компанияларга же болбосо акчалуу байларга бул мыйзам вообще иштебейт экен. Болгону ушу карапайым элдин үстүнөн жанчып ошолорго гана иштейт экен деп чындап ынандык. Сиздер дагы өз оюңуздарды, пикириңиздерди жазып комментарийге калтырып кетиңиздер. Ал жерде көрүнүштү көрө турган болсок, мына бир адам арыздантыр, ошол жерде баласы KFC'ден бургер алган экен эле, бургердин ичинен курттар жүрөт кадимкидей. Бул деген эми неден кабар берет? Ал жердеги тамак аштын эскилигинен кабар берет, туурабы? Эми ошондой тамак ашты элге бергенден кийин, но акчасын алгандан кийин сөзсүз түрдө аны жаңылап даярдаш керек да. Аны жаңылабастан кайдагы бир ошол эски тамак деп айтсак болот да мунучу. Анан ал жерге жанагы киши чалган экен. Чалгандан кийин ошол өздөрүнүн правасын айтып, ушундай деп, наоборотунча мындай эме кылганы көрүнүп турат да. Бул тема мындай ачыкка чыкпашын каалашкан да. Бирок урматтуу бир туугандар, бул коомчулукта өтө керек нерсе. Бул нерсе кайталана бере турган болсо, бул бардык ошол кафе иштеткен, ресторан иштеткен бүт бардыгына тиешелүү сөз бул. Урматтуу ушул ишкерлер, сиздер ушул элге берип аткандан кийин, акчасын алып аткандан кийин сөзсүз түрдө көңүл буруп коюңуздар. Ошол элге бир сапатсыз эптеп эле мындай даярдап эле берип коюш эмес. Ал жерде бул нерсеге карап жаңы сапаттуу тамак аштан даярдап бериңиздер. Азыр буга чейин дагы ошол шаурмадан ууланды, дагы неден ууланды деп аябай көп эле жаңылыктардан угуп келе жатасыздар, туурабы? Канчалаган адамдар ушул ууланып больницага түшүп калды деп. Бул деген сөз бул эски тамак аштан даярдалган жанагы ошол продукциялардан, тамактарда азык оокаттар. Анан айтайын дегеним, бизде мыйзамды көзүнө көрсөтүп ал жерде айтып турса дагы, мен мына тамак ашты ал жерден алдыга сатып алгандан кийин мен бул тамак ашты кандай даярдаларын көргөнгө укугум бар, бул мыйзамда каралган деп айтып турса дагы ал жака жок, кирбейт деп туруп алды. Бул өтө туура эмес. Бул деген сөз мындайча айтканда акчалуу компания, анын өзүнүн правасы гана иштейт, мыйзам бул жакта эле калды деген сөз да. Мыйзам иштебейт ал жерге деген сөз. Милиция кызматкерлерине дагы аябай нааразы болдум. Ал жерге келгенден кийин бир тойго келгенде эле бардыгы ошол жерде турушат, мындай секин, мындай неме назик сүйлөшүп, киргизип коесузбу дешип, андай кылып. Бирок алардын ошол жерде Умар Дадановго жанагы милиция кызматкердин дагы айтканы туура эмес болуп калды. Себеби мыйзамды жакшылап түшүнүп алыш керек эле. Умар Даданов көрсөтүп, көзүнө көрсөтүп, журналистикалык жанагы өзүнүн документин көрсөтүп турса дагы, мындайча айтканда ал жака мындайча айтканда кире албайсың дегендей эле кылышты да. Эми ошончо милиция кызматкерлери келип туруп ошол жака киргизе албай койгондо бул өтө уят иш да туугандар. Кайсы тартибин айтып атасыздар? Бул өзүнүн мун жетекчилигине мен арыз жазышым керек деп. Арыз жазасыз, бул өзүңүз кайрыласыз. Или санитарга кайрыласыз. Мыйзам өкүлү сүйлөп атат да азыр туугандар. Мыйзам өкүлү мына. Сиз арыз менен кайрылыңыз. Арыз менен жазып керек дейсиз. Арыз менен кайрылыңыз.
арыз менен кайрылыңыз, биз сизге ответин беребиз. Жок, сиз айтып атпайсызбы? Мен эле алдын ала бияка Сиз менен урушканы же провокация кылганы келдиңиз. Жок, сиз просто мындай мыйзамдуулукту Биздин убактыбызды алып атасыз. Мен сизден жардам сурап атсам, сиз эмне деп атасыз азыр? Арыз менен кайрылыңыз, мыйзам чегинде. Анан биз Сиз сизге айтып жол атпайсызбы беребиз. муну частная территория деп? Сиз тескерисине да айтып атасыз. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбанкың эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Мындай мыйзамды окуп билип аласыздар да байке. Сизге ошол мыйзамды мен окуган үчүн, билген үчүн айтып атам. А мен ойман чыгып сөйлөп атам жантамдар. Ошонто ойлоп атасызбы? Мен сизге айтып атам, мен кардар катары азыр кирип көргөнгө укугум бар деп атам. Бул жерде любой жаран азыр жеп аткан тамагын кирип көргөнгө укугу бар. Любой жаран. Жок, айтып атпайбы? Санапиген сынаса арыз жаз дейт, андан кийин келсин дейт. Мына карачы, бул тарсам момча милиция кызматкери турат азырчы бул жердечи. Бүт партиям билет. Бүт партиям билет. Сиз вообще мына бул жерден жанаатан бери турасыз мына бул байкелер менен. Аракет кылып атасыз, кире албайт ушул жердечи. Айтып атат, киргиз, бул биякта момундай мыйзам бузулат деп атат. Сиз болсо айтып атасыз, санап билим станса бар, арыз. Сиз мыйзам бузулук дегендеги нерсени каяктан билип атасыз? Мен азыр айтып атам, азыр мыйзам иштебей атат деп. Жок, мыйзам бузулук болду, сиздин Мыйзам иштебей атат дейм. Эми ал жерде угутабыз, ошол бир 5 күн арыз жазыңыз дейт. Арыз жазгандан кийин 5 күн аралыгында биз карап чыгып анан кийин айтабыз деп атат. Эми бул жака эми арыз жазып элестетиңиздер, ага чекти KFC даярданып тазалап бардыгындай даярданып алып туруп анан кийин неме кылса кандай болуп калат анда? Негизи ал жерде ошол момент эле бастырып киргенден кийин ошол продукцияны текшергенге укугу бар да. Аны бир убакыт өткөрүп, анан кийин данный момент кирип көргөн бул башка нерсе да, мындайча айтканда. Бул честность, элге дагы жагымдуу нерсе, бул бардыгына мына ачык айкын көрсөтүлө турган нерсе бул. Кирип ошол жерде мындай таза боло турган болсо киргизип көрсөтүп коюшпайбы андачы? Алардын мындай чындап эле ишеничтүү боло турган болсо. Урматтуу бир туугандар, сиздер барсыздар, ошол көпчүлүк адам барып, ошондой компаниялардан продукциясын алып, жанагылардын акча түшүп, ошол жерде күн көрүп, мындайча айтканда байып жатышат да. Бирок ошолор дагы билип койгула, урматтуу ушул KFC-дегилер, жанагы башчылары, анан ошол жеке ушу кафе иштеткен бир туугандар, ушул эл менен сиздер ушинтип каражат таап, нан таап атасыздар. Бул бардыгын эле туура сөз, туурабы? Ошол себептен жакшылап бул нерсеге маани берип, сураган нерсесин берип коюңуздар, болду. Мындай адал жумуш кылыңыздар. Ушул жаңы продукцияларды алып келип, мындай эптеп сүптөп эле мына акча жасаш эмес бул жердечи. Сөзсүз түрдө ушул элге пайдалуу нерсе чыгарып атканыңыздардан кийин, мына тамак аш чыгарып атканыңыздардан кийин аны сөзсүз түрдө результатын көрсөтүп тартырып коюңуздар, эгер таза болсо. Мына көпчүлүк эле жерлерде тартып келе айтышат. Мондой айыбын айтып, эртеси кайра жанагы кафеге барып текшергенде ал жерде мындайча айтканда проверка болгондон кийин сөзсүз түрдө ал жерде результат көрүп атабыз, туурабы? Тазалыкты, бардык нерсени мына дагы текшерип келип калбасын деп чочуп бардыгын эме кылат. Эми бул жерде мыйзам иштебегендиги өтө бир мындай жүрөк ооруткан кейиштүү нерсе болду да. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу ушул
укмк төрагасы, ушул коопсуздук боюнча мыйзамды сиздер жакшы карайсыздар. Анан ушул маселени дагы мына журналисттерге кирип баргандан кийин сөзсүз түрдө ушундай жерлерге кирип текшеришине укукту күчөйтүңүздөр, урматтуу бир туугандар. Ушул нерсеге өтө кайдыгер карабайлы. Эл сиздер дагы бул нерсеге кайдыгер карабастан өз оюңуздарды, пикириңиздерди комментарийге жазып калтырыңыздар. Өтө бул актуалдуу нерсе, эртеңки келечек үчүн дагы. Эми бул нерсе ушундай эле унутта калып кете турган болсо, ушул бойдон эле калып кете турган болсо, башкалар да акайтыла берди. Аны KFCге кире албадың го деп эле Умар Тадановдун дагы тили кыска болуп калат. Эми бул жерде эл жана ушул бийлик өкүлдөрү сөзсүз түрдө бул нерсени, актуалдуу теманы талкуулашы керек сөзсүз түрдө. Эми ушинтип бул жерде карапайым элдин гана балдары ууланат да, алар өздөрүнүн балдарына сөзсүз түрдө ошол ишкананын жетекчиси, ошол чайканалардын жетекчилери балдарына мындай тамак ашты эч качан бербейт продукцияны. Ошол урматтуу ушул кафе иштеткен ишканасы барлар, сиздер дагы элдин балдарын өзүңүздөрдүн балдарыңыздардай ойлоңуздар. Эгерде мындай нерсени кылбасаңыздар, бул коомчулуктун арасында да нааразычылык жаратат жана ошондой эле сиздердин кийинки акыретиңиздерде дагы сөзсүз түрдө бул нерсеге жооп бересиздер. Кызматыңыздарда мен Полотбек Айдаркулов болдум. Ушул темага өзүңүздөрдүн дагы ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Эми мына анык факт менен мына KFCдеги жанагы куртту көрсөтүп турат жаш бала. Ушу чыкты деп эле. Ал куртту салып койгон жери жок, бир жерден таап келген жери жок. Ошол KFCде анык көзүнө көрсөтүп турат. Анан ал видеону көрсөтсө бардыгы качып, жок деп актанып эме кылып аткандары бул негизи туура эмес. Өз оюңуздарды жазып калтырып кетиңиздер.